Тарыхтын актай барактары. Ушундай аталыштагы китептин бет ачары бүгүн Бишкекте болуп өттү. Анда Айтматовдордун үй бүлөсүнүн тарыхы баяндалат. Бул ирет орус тилинде чыгарылган китептин автору Роза Айтматова. Өз эскерүүлөрүнө толукталган басылмасында автор өзүнүн атасы Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Төрөкул Айтматовдун өмүр жолун кеңири баяндайт. Ошондой эле китепте алардын үй бүлөсүнүн башына түшкөн оор сыноолор жана азаптар тууралуу да айтылат. Тарыхтын актай барактары эмгегинде буга чейин эч жерде жарыяланбаган архивдик документтер, фото сүрөттөр жана кызыктуу маалыматтар камтылган. Жаңы фактыларды издеп табууга УКМКнын мурдагы кызматкери полковник Болот Абдрахманов чоң жардам берди дейт Роза Айтматова. Бая күнү эгемендүүлүк күнүн белгилебедикпи. Анан телевизордон аябай карап отурдум. Бир дагы киши алар жөнүндө сөз айткан жок. Биз революция, биринчи революция, экинчи революция дагы бирдеке болду деп эле мактанып айтып атышты. Бир эле Алы Туткучев айтты. Төрөкул Жусуп жан берип түзгөн мамлекеттин негизинде түзүлгөн азыркы мамлекетибиз. Мен ушунча ыраазы болдум Алыга. Ушуну унутпасак. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.